Дастан мырза да. Рахмат, Чолпон айым. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышчылары, урматтуу Мелис мырза, ошондой эле Батма айым. Баяндамаңыздарды угуп отуруп, бир чети аябай иш жылыды да. Жакшы баяндама болду. Рахмат баяндамалар үчүн. Бирок аткарылып жаткан иштер бул тараптан жана аткарыла турган иштер боюнча мен кошумча оюм бар да. Эгерде ошого каршы болбосоңуздар, бир эске алып койсоңуздар. Биз албетте келечек менен күрөшүбүз керек. Өткөн чакты кайта артка алып келе албайбыз, ал кемчиликтерди кетирбешибиз керек. Ана Мелис мырза, сиздин жана докладыңызда, баяндамаңызда көп нерсе айтылды, камтылды. Мен мындай Кыргыз Республикасынын Конституциясына токтолгум келет да. Конституциянын 13-чү беренесинде биз кабыл алынган, Кыргыз мамлекетинин эли кабыл алынган пункт бар. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Бир эле ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын расмий тили катары орус тили колдонулат. Эгерде биз мамлекеттик ишканаларда иштеген биздин мамлекеттик жетекчилерди же мамлекеттик кызматкерлерди алып караганда, алардын колдонуу тили, мындайча айтканда, расмий тилде орус тилине колдонсо, биз эч кандай бир тоскоолдук кыла албайбыз. Анткени баш мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Расмий тил деп атат, көрдүңүзбү? А мамлекеттик тил кыргыз тили. Бул жалпы кыргыз эли колдоно берсе болот. Тил катары деген түшүнүк. Расмий тил ар бир жерде мамлекеттик деңгээлде расмий жолугушуулар болот. Көрдүңүзбү? Ошонун негизинде ошол жерде орус тилин колдонсо да эч кандай тоскоолдук болбош керек. Бул Конституциянын жазылган нормаларында. Мен ушундай түшүнөм. Эми биз муну кантип мындай туура жолго салып алабыз, мыйзамдык. Дагы кыргыз тилин кантип өнүктүрүп алабыз деген менде ой болду да. Ошол эле учурда мамлекеттик тилди колдонуу тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. Биз кыргыз тили боюнча конституциялык мыйзамды кабыл алып бергенбиз. 24-жылы, 23-жылы кечиресиз. Эми ошол жерди бекемдеп өзүбүздүн мамлекеттик улуттук тилибизди жалпы ушул мамлекеттик кызматкерлер болобу, жалпы эле ушул кыргыз мамлекетинде жашаган элге канткенде кыргыз тилин биз дана мындайча айтканда жеткирип, ошолордун сүйлөшүнө кандай жол шарт түзүп бере алабыз. Анан сиздин баяндамаңызда жакшы нерселер айтылды, айрыкча мындай байкаганда, Мелис мырза, жанагы смартфондогу приложениялар боюнча, тиркемелер боюнча айтып кеттиңиз, моуну кылып атабыз деп. Бирок мунун бардыгы сиздин баяндамаңыз боюнча чет элдик башка бир жарандарга кыргыз тилин үйрөтүү максатында айттыңыз. Мен ошондой кабыл алдым да. Аларга, бирок биздин өзүбүздүн жарандарыбыз, кыргыз деген жарандарыбызды кантип биз кыргызча үйрөтүп, ошолорду кыргызча сүйлөтө алабыз деген мааниде болбой калды деп мен түшүндүм да. Бирок мен мындай деп ойлойм да. Ушунун бардыгын ишке ашырыш үчүн мына бир рычаг пайда болду да, мен азыр түшүндүм. Бул кыргыз тест. Батма айым бул жерде жакшылыгында кейиштүү маселелерди айтып кетти. Мен ойлойм, ушу мыйзамдарда бекем кабыл алып, ошол биздин чечимге да Чолпон айым киргизип кетсек. Кыргыз тест дегенде биздин мамлекеттик ишканада иштеген жарандарыбыз титиреп туруш керек да. Титиретишибиз керек. Биз муну мыйзамдаштырып беришибиз керек да. Кыргыз тест дегенде биздин чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер титиреп калчылдап туруш керек. Ушу экзаменден өтөмбү, өтө албайм. Ушуга даярданышым керек. Ана бул каяка алып барат? Демек, бала кезден тил үйрөнүш керек дейт да. Ата-эне уже баласын чиновник кылам, мамлекеттик кызматкер кылам десе, ал тиги бала бакчада баласына уже кыргыз тилин үйрөтүш керек да. Кыргыз мектептерге береби же үйдө кыргызча сүйлөшөбү балдар менен. Мына ошол деңгээлге алып барган бир идеология кетиш керек. Ал үчүн эмне кылыш керек? Мелис мырза, мен ойлоймун, биздин билим берүү тармагы министерство бар, образование бар, тармагы бар. Мына ошол жактагы бүгүнкү күндөгү
окуткан, айрыкча орус тилинде окуган мектептерде кыргыз тилин сабагындагы методикасын, программасын карап көрсөңүз, материалдарын бир көз жүгүртүп көрсөңүз, 1-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи класстагы окуп аткан китебин алып окуп көрсөңүз, ал негизи мындай карап көрсөм, ал орусча жазылган экен да, ошондо анан кыргызча которулган экен. Жана сиз айтып аткан Google мененби, Яндекс менен которулуп калган. Ушунчалык орой которулган. Аны өзүңүз окуп көрсөңүз, өзүңүздүн мындай башыңыз айланып калат. Бала эмес. Ата эненин өзүнүн башы жетпей калат ошо баласына кыргызча үйрөтөм деген ошол методика мененчи. А балдарды кыргыз тилге, башка улутты кыргыз тилге окутам, үйрөтөм десең, ал жумушарыш керек. Бала окуп атканда жүрөгү ачылыш керек, берилиш керек. Мындайча айтканда эрип калыш керек да. А жок, ошол методиканы карап көрсөңүз, окуп текшерип көрсөңүз, мен ойлойм, ошол деңгээлдеги балага ошол методика, ошол материал, программа мындай дал келбейт да. Анан ал мынтип окуп атып эле таштап коет, көңүл бурбай коет. Тартпайт аны. Ал методика, программа баланы өзүнө тартпайт. Ошол үчүн мен ойлойм, ошол тармакта сиз президенттин алдындагы атайын тил комиссиясы болгондон кийин ошондой нерсеге барып туруп, сиз мындай текшерип, көңүл буруп, каталарын табып, анан кийин мыйзамдарды алып келсеңиз, билим берүү тармагынан башташыбыз керек да. Жана башында айтып кеткен кыргыз тестти укканда мамлекеттик чиновниктер калчылдап калыш керек. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз күчтөп беришибиз керек. Бардык шарттарды түзүп, бардык жерге филиалдарын, жанагы материалдык, моралдык жактан колдоо табып, кыргыз тестти биз мамлекеттик ишкананы мындайча айтканда өтө чоң бир деңгээлде көрүшүбүз керек. Булардын иши ошондой болгондон кийин, жанагы сиз айтып аткан келечектеги көйгөй маселе бардыгы өзү эле жоюлуп кетет деген мен ойдомун да. Ошондуктан ушул сунуштарды туура көрсөңүздөр, туура кабыл алыңыздар деп ойлоймун. Мен ойлоймун, эгерде ушундай нерседен алдын ала иштерди алып барсак, жана көйгөй маселеден тез чыгып кеткенге жол берет. Эми кыргыз тили бүгүнкү күндө айыл жергесинде, мисалы мен Талас облусун айтайын, ар бир айылда жолугушуулар, кездешүүлөр болуп атат. Кыргыз тилинде эч кандай маселе жок. 100%, даже 101% кыргызча сүйлөшөт. Эч маселе жок, Кудай буйруса. Бул кайсы жерден пайда болуп атат? Айтып аткандай, ушу Бишкек шаары, балким Ош шаарындагы ушундай маселелер бар. Ана ушул жердеги иш кагаздарын иштеген биздин мамлекеттик жетекчилерди, ишкерлерди, жетекчилерди, мамлекетте иштеген кызматкерлерди эле аларга шарт түзүп берип койсок, анан ылдыйынан, тамырынан баштап койсок, кыргыз тили эч убакта унутулбайт. Мен ойлойм, бул биздин тарыхыбыз, тилибиз, ошол үчүн биз элбиз, мамлекетпиз да. Дүйнөдө 200-гө жакын мамлекет бар. Анын арасында биз ошо кыргыз тили менен мамлекет болуп турабыз. Кийинки келечекке да биз жакшы, сыпаттуу, мындайча айтканда жумушак, оңой, грамматикасы менен ушундай бир тилибизди таштап кетсек, дагы келечеги кең болот. Мына ушундай шарттар менен биз күрөшүбүз керек деп ойлоймун. Анан албетте бул чет элдик тил да бизге керек. Чет элдик тил да бизге керек. Англис тили, орус тили, немис тили, түрк тили, кытай тили, бул да керек. Биз аны мындай боорго тегип койбошубуз керек да. Жаштарыбыз өнүгөбүз десе, чет элди билиш керек. Чет элден көптөгөн алына турган үлгү нерселерибиз бар биздин. Үлгү нерселер, бунун бардыгы кыргыз тилинен алынбайт. Анын бардыгы ушу чет тилдиктин негизинде алынат. Ошол үчүн мен ойлойм, канчалык көп тил билген жаштарыбыз бул ошончолук мамлекетке кошкон салымы деп ойлойм. Албетте бул тил бардык нерседен улуттук тилибиз өйдө турушу керек. Ана точка ушу. Рахмат көңүл бургансыздарга. Чолпон Алыевна, чечимге кыргыз тести боюнча бир чечим кабыл алып койсок, буларды өркүндөтүү, күчтөтүү ретинде дагы бир сунуштарды берсек. Рахмат. Жарайт. Кийинки